Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин YouTube каналыбызга кош келиңиздер. Лайк басып, жана катылганды унутпаңыздар. Бүгүнкү видеодо биздин Neosteel компаниясынын дагы бир проектиси жөнүндө маалымат бергенге аракет кылабыз. Анда эмесе баштайлы. Сиз көрүп турган үйдүн проекти Арча Бешик конуштагы 10 Арча көчөсүндө жайгашкан. Жердин өлчөмү 1660 квадраттык метр, болжому менен 16 сотка болот. Ал эми үйдүн узун туурасы проект боюнча 22ге 14,5 метр. Демек, биринчи кабат 350 квадраттык метрди түзөт. Үй өзү бир кабаттуу деп эсептелгени менен, анын астыңкы кабатынын жартысы жердин алдында болуп калат. Ошондо цоколь менен бир кабатты үй деп айтсак болот. Биздин архитектор бул проектти үйдүн ээси менен сүйлөшүп, неоклассика же жаңы классика стилинде иштеп чыккан. Аны үйдүн жасалгалоосунан өң тарабындагы коздомо декоративдүү элементтеринен биле алсак болот. Ага негизги фасадтын симметриясы да кошулат. Жасалгалоорго өтсөк, биринчи кабаттын сыртына чаптала турган материалдын көбү травертин же сары таштан болот. Цоколь жагы болсо кара түстөгү мрамор же гранит ташынан жасалат. Ал эми чатырдын үстү кара боз же башкача айтканда антрацит өнүгүндөгү темир менен жабылмакчы. Үйдүн өң тарабындагы негизги киришиндеги тепкичтер дагы травертинден жасалып, кармагычтары темирден ийилип, коздолуп жасалууда. Ичине өтсөк, бул биринчи кабаттын планы боюнча бул кабатта 4 жата турган бөлмө бар. Анын ичиндеги экөөсүнүн өзүнүн дааратканасы жана кийим сактоочу бөлмөлөрү да болот. Андан тышкары бул кабатта холл, зал жана тамак жасап ичүү жайдан тышкары кыргыз үй аттуу улуттук стилде жасалгалаган бөлмөсү жана намазканасы бар. Төмөнкү кабатка өтсөк, бул жакка үйдүн ичинен дагы, сыртынан дагы кирсек болот. Өзүңүздөр көргөндөй эле, бул кабатта кошумча 2 жата турган бөлмө бар. Эң негизгиси, бул кабатта от жагуу жана үйдү жылытуу бөлмөсү жайгашкан. Анын ичинде үйдүн башка инфраструктура түйүндөрү дагы орун алат. Андан тышкары оюн машыгуу бөлмөлөрү жана намазканасы дагы бар. Кийим оокат сактаганга бир нече бөлмө берилген. Бул проекттин архитектору мүмкүнчүлүк болушунча үйдүн терезелерин чоңураак кылганга аракеттенгени көрүнүүдө. Максаты үйдүн ичи көбүрөөк күндүн жарыгын алсын дегени. Ошондуктан бул үйдүн ичи чоң болгонуна карабай, абдан жарык болуп, күн нурун көп алмакчы. Үйдүн сырткы ачык материалдары ички жылуу түстөрдөгү жасалгалооруна уйкашып, экөөнүн айкалышы үйгө өтө сапаттуу көрүп берет. Демек, бул проекттин ичи сырты ийгиликтүү иштелип чыккан деп жыйынтыктасак болот. Эгерде сизге ушул сыяктуу өңү ичи туура чийилген проект керек болсо, биздин Neosteel компаниясына түз чалып же соц тармактар аркылуу кайрылсаңыз болот. Назарыңызга рахмат. Дагы бир жолу лайк басып, катталганды унутпаңыздар.